Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базары жок каналы. Бүгүн 4 октябрь 2023 жыл мен сиздерге Арча Бешиктен бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баарын жогун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туугандар Эр Тайлак жана Шералиев көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден бир аз эле батышты карай басасыздар, катарда экинчи көчөдөн Садыбакасов көчөсүнөн оң тарапка бурулсаңыздар, Камбарата көчөсүн көрө аласыздар. Ошол жерде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул мектептин жанында болуп калат туугандар. Так, эмне маалыматы дагы? Ылдый жагы Куйкова көчөсү, өйдө тарабы Южный магистраль болуп калат экен. Бул светофор туугандар. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип берейин сиздерге. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү Камбарата көчөсүндө жайгашкан туугандар. Жердин анты жалпысынан 4,5 соток, документтери баары колунда. Алсаңыздар өткөрүп берем дейт. Мынакей эки көчөнүн кесилишинде жайгашкан. Чыгыш чегара мынакей бул жерден башталат туугандар. Батыш чегарасы болсо бул жакта могу жаңы салынып жаткан үйдүн бүтөр жерине чейин. Так, көрүп турсаңыздар Айдар база жана калиткасы көчөлөрүнүкү экенин. Шебен төшөлгөн, жанында мектеп. Балдарыңыздар мектепке мынакей бул жерден эле үйдөн чыгып эле кирип барат туугандар. 1 мүнөт калганда үйдөн чыкса деле болгудай жерде, жакын жерде жайгашкан туугандар. Андан ары эми коросуна кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Өйдө тарабы Южный магистраль туугандар. Өйдө тарабы Южный магистраль болуп калат. Так, бул мынакей коросу. Мен айткандай 4,5 соток болгон жер участогу. И бул мынакей үйүбүз, эки этаж болгон үй, 160 квадрат метр. Стенасы кирпич, сейсна пояс колондары коюлуп, негизинен сапаттуу кылып салынган үй экен. Тышкы тарабынан утеплять этилген. Алды тарабына деле мынакей машина койгонго жери, тегеренте участок забор кылынган. Жана бул жакта туугандар очоканасы жана дагы башка бөлмөлөргө мынакей расчет алынып үй ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Стенасы кирпич, сейсма пояс колондары коюлуптур. Азыр аларда видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзөм. Биринчи болуп сиздерге чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Бул өзүнүн кире бериши туугандар, прихожкасы. Так, оң тарапка жүрсөк. Мынакей бул жакта коридор. Бул коридордон экинчи этажга жана калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Мынакей көрүп турсаңыздар, ремонт, отоплениянын батареялары. Жалпысынан жана айткандай 160 квадрат метр болгон үйүбүз. Так, андан ары оң тарапта мынакей бир бөлмө туугандар. Чыгыш тараптан терезелер орнотулган, полдору ламинат. И андан ары бул жагында кухнясы жайгашкан. Мебелдер калат экен туугандар баары. Мынакей бул кухнянын көрүнүшү. Раковина орнотулуп алган, газовый плита и батыш тарабынан терезе, полдору ламинат, кечиресиздер кафель. Полдору кафель и кондиционер орнотулуптур. Так, андан ары сиздерге экинчи этажды бир чекеден көргөзөйүн. Отопление, паровое отопление, газовый котел менен үйүбүз жылыйт. Мынакей бул жерде мынакей тепкичтердин көрүнүшү. Түштүк тарабынан жана чыгыш тарабынан мындай айнектер орнотулган. Так, андан ары эми сиздерге бул жагын бир чекеден көргөзөйүн. Так, экинчи этаждын саламыз эле мынакей. Раковина суу чыгарылган, көрүп турсаңыздар ремонт. Бул жерде түз кирсек бир спальня бөлмө. Батыш тарабынан пластик терезе орнотулуптур туугандар. Мынакей. И бул тарапта карай кирсек дагы бир бөлмө жайгашкан. Бөлмөлөр аралык эшиктер эле сапаттуу эшиктердей көрүнөт. Жана бул үйүбүздүн эң акыркы бөлмөсү. Эми короосун ачып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мен кале сатылуучу үйдүн короосундамын. Эми сиздерге андан ары калган маалыматтарды бир чекеден берейин туугандар. Так, мынакей бул жакта ошокананын жайы, очоктору даяр. Ылдый стяжка болгон. Мондай кирпичтер деле бар экен туугандар. Так. Бул жакта бир мондай чоң бөлмө. Мынакей. Бул коридор менен киресиздер. Бул эшик менен кирсек
бир мындай чоң бөлмө. Оң тарапта бул санузелдин бөлмөсү окшойт негизи боюнча мынакей. И дагы сол тарапка карай жүрсөк, туугандар, бир чоң зал да жайгашкан. Чоң залы. Лытрас чашка болгон, стенасы толтурду кирпич. Так. Дагы эмне маалыматы? Бул үйдүн баасы туугандар $160,000 сурап атыптыр ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.